Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inşallah Manhaj-ı Salik'in kitabına sabahımız dolantabыз. Өткөнкү сабакта таяммум бөлүмүн окуп өткөнбүз жана даратсыз, кусулсуз адамдар кайсы нерселерди, кайсы амалдарды кылса болбойт, ошолорду окуп өткөнбүз. Эми бул алым ошого кошумча кылып, хайыз келген аялдар дагы кайсы амалдарды кылса болбойт, ошолорду дагы баяндап өткөн. Андан кийин хайыздын өкүмдөрүнү окуган бөлүмгө киришет. Негизи хайыз деген бул ошол аялдардын ар ай сайын келүүчү адаттагы каны, аялдардын этеккири деп коет. Ал эми нифас деген бул төрөттөн кийинки келүүчү кан. Бул хайыз менен нифастын шариатта өкүмдөрү окшош, экөөнүн өкүмү бирдей. Аялдарга келген кан эки түрдүү болот. Биринчиси ошол хайыз менен нифас болсо, экинчиси болсо дам истихада деп коет. Истихада деген бул хайыз эмес, нифас эмес, бирок оорунун же башка себептен келген кандарды истихада деп коет. Анын өзүнчө шариатта өкүмдөрү бар. Хайыз менен нифастын өзүнчө өкүмдөрү бар. Бул алым ошол хайызы келген аял бир нече амалдарды кылбайт деп айткан. Ошолорду тартиптеп хайыз бөлүмүнө кирерден мурда эскерип өтө турган болсок, биринчиси хайыз келген аял намаз окубайт. Буга далил Sahih Bukhari Muslim'de kelgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma bint Abi Hubeyş деген sahabe ayalga aytат: "İza aqbalat haydatika fad'is salah." Eger de hayız kanın kelgen bolsa anda namazды tashla deydi. Bul alımların arasında icma bolgon maselelerden. Al ayalga namaz vaciptan bolboyt. Oşol hayız kezinde vacip bolboyt. Maynisi tazalangandan keyin oşol hayız kezinde tashlagan namazın qazasını okubayt. Экинчи нерсе эскерген: "Вала ан ятуфа бил байт." Таваф кылса болбойт. Кабанын тегерегинде таваф кылса болбойт. Буга далил Sahih Bukhari Muslim'de келген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe nevizге айтат. Ayşe neviz hacıda hayız kelip kalganda aga aytты: "İf'ali ma yaf'alul hac gayra an la tatufi bil bayt hatta tatahhari." Hacı adam, hacı kıluvчу адам кылган баардык амалдарды жасай бер dedi. Бирок бир гана тавафты кылба. Качан? Хайызыңдан тазаланбайынча таваф кылба dedi. Демек хайыз келген адам hacıda таваф кылса болбойт. Бул дагы алымдардын арасында талассыз ижма болгон маселелерден. Үчүнчүсү болсо Куранды кармаса болбойт. Хайызы же нифасы келген аялдар Куран кармаса болбойт. Буга далил алымдардын арасында даратсыз, гусулсуз адамдар Куран кармаса болбойт экендигинде ижма болгон. Бул хайыздын нажасаты андан дагы оорураак. Ошон үчүн хайыз келген аял Куранды кармаса болбойт. Ал эми Kuran'da karmabay turup жатка окуса болобу болбойбу деген маселеде бул алымдардын арасында чоң талаш. Кээ бир алымдар болбойт деп айтышат. Анткени жунуп адам Куран окуса болбойт, хайыз дагы болбойт. Ошого салыштырып, жунупка салыштырып хайыз дагы болбойт деп айтат. Кээ бир алымдар Куран окуса, жатка окуса боло берет деп айтышат. Аны жунупка салыштырган туура эмес дейт. Эмне себептен дегенде, жунуп адам калаган маалында жууну алып, жунупту көтөрсө, кетирсе болот. Ал эми хайыз аял бул көп убакыт талап кылат. Ал калаган маалында хайызын кетире албайт. Хайыз качан токтомоюнча күтөт. Жаттаган нерсеси болсо унутуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жатка окуса, эгер жаттаган нерсеси болсо Курандан, аны жатка окуса болот деп айтышат. Андан кийинкиси мечитте отурган болбойт. Хайыз келген аял мечитте отурган болбойт. Буга далил Абдуллах ибн Умар деген сахаба риwayat кылган хадисте Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Ва ла тaqrabul haid al-masjida." Hayız ayal mescitке жолобосун дейт. Бул хадис Муаттада келген, Имам Маликтин Муатта деген китебинде. Бирок эгерде даратылган болсо, хайыз кезинде даратылган болсо, алымдар айтышат, анда месжитке кирип отурса болот деп айтышат. Кээ бир алымдар болбойт дейт, бирок кээ бир алымдар болот деп айтышат. Неге дегенде, жунуп болгон адам дарат алып туруп месжитте отурса болот деп айтканбыз. Буга сахабалардын фатвасы келген. Ошо жунуп салыштырып, хайызды дагы кээ бир алымдар айтышат, эгерде дарат алса, мешитке кирсе болот деп, отурса болот деп. Бешинчи нерсе, орозо кармаган болбойт. Хайыз аял орозо кармаса болбойт. Эгерде хайыз кезинде орозо кармай турган болсо, ал күнөөкөр болот. Буга далил Sahih Bukhari Muslim'de келген хадисте Айша энебиз айтат: "Kunna nu'mar an naqdiya as-sawma wa la naqdiya as-salat." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi ошол орозонун казасын кармоого буйруйт эле, бирок намаздын казасын кармоого буйруган эмес дейт. Бул дагы алымдардын арасында ижма түзүлгөн маселелерден. Хайыз аял
хайыз келип калган болсо, фарыз орозо болсун же нафил орозо болсун, хайыз келсе ошондо орозо кармаса болбойт. Бирок фарыз орозону хайыздан тазалангандан кийин анын ошол күндөрдүн казасыны кармайт. Алтынчысы болсо, хайыз келген аялга кошулган болбойт. Кошулуу дегенде ошол жыныстык мүчөсүнө түздөн түз кошулган болбойт. Качан гана хайызы токтоп, жуунгандан кийин, ошондон кийин жуунго чейин да кошулса болбойт, хайыз токтосо дагы. Жуунгандан кийин андан кийин кошулуш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ла тaqrabunna hatta yatahun." Силер хайыз аялдарга качан алар жуунмайынча, тазаланмайынча жолобогула деди. Sahih Muslim'de kelgen hadiste Anas radıyallahu anh ayet: "Kana al-yahudu iza hadat fihim al-mar'atu lam yu'akiluha ve lam yujalisuha." Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem: "İsna'u kulle şeyin illa nikah." Anas radıyallahu anh ayet: "Yahudiler egerde ayaldan hayız kelip kalgan bolsa, al ayal men çoğu tamak da jeşçü emес, a men çoğu da oturuşçu emес." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Sizler bardык nersени kıla bergile, çoğu tamak jey bergile, çoğu jata bergile, жана ошондой эле бардык нерсени аял менен кыла берсе болот. Бир гана ошо жыныстык мүчөсүнө түздөн түз кошулуудан кайтарган, ошону кылбагыла" деди. Илля никах. Бул да аалымдардын арасында ижма түзүлгөн, ошол жыныстык мүчөсүнө түздөн түз кошулуу арам экендигинде. Андан кийинкиси, жетинчиси талак берүү. Аялга талак берүү, хайыз кезинде талак берүү адал болбойт. Буга дали Sahih Bukhari Muslim'de kelgen hadiste İbn Umar radıyallahu anhu'nu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол hayız кезинде talak berүүдөн кайтарган. Бирок hayız кезинде talak берип кое турган болсо, ал talak эсептелет, ал talak түшөт. Бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон маселелерден. Ошол talak түшөт экендигинде. Сүннөт боюнча talak берүүнүн эрежеси ошол аялдын hayız кезинде talak берсе болбойт. Hayızдан тазаланып, жуунгандан кийин, андан кийин кошулбай туруп талак бериш керек. Бул дагы шариаттын данышмандуулугунан. Анткени аял киши хайыз кезинде өзүн жакшы сезбейт, көңүлсүз болот. Ошол нерселердин баары күйөөнү өзүнөн алыстатууга себеп болушу мүмкүн. Андан кийин ошол кезде жиндени бурушуп, талак берип коюшу мүмкүн эркек. Ошол нерседен шарият кайтарган. Качан гана хайызынан тазаланып, андан кийин жуунуп, тазалангандан кийин ал аял өзүнө келет. Ошондо да көңүлү жок болсо, анда ошол кезде талак берүүгө уруксат берген. Ушул хайыз жана нифас келген аялдар ушул 7 нерседен тыйылышат. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Бабул хайд", хайыз бөлүмү. Эми бул жерден ошол хайыздын өкүмдөрүн баяндап баштайт. Биз ошол хайыз менен нифас келген аялдар кайсы нерселерди кылбайт, кайсы амалдарды аткарбайт, ал жөнүндө эскерип өттүк. Эми ошол хайыздын өкүмдөрүн баяндайт. Качан хайыз болот, качан хайыз эмес болот. Айтып жатат: "Вал аслу фид-дам аллади юсибу al-mar'ata annahu haydun bila haddin li sinnihi wa la qadrihi wa la takarrurihi." Бул жерде бул алым шариаттагы негиздүү эрежени баяндап жатат. Негизи аялдарда кандай гана кан келбесин, ал шариатта хайыздын өкүмүн алат дейт. Ал кандын өңүнө ал жаш аял болсун, тагыраак айтканда 9 жашка жетпеген аялда келсе дагы, же болбосо 60тан ашып кеткен аялда келсе дагы, же болбосо ал кан аз болсун, же болбосо көп болсун, же болбосо кайра кайталанып келип аткан болсун, бардыгы хайыз болуп эсептелет. Бул шариаттагы эреже. Кандай гана кан көргөн болсо, демек ал хайыз деп эсептейт дагы, жанакы тыйылуучу керек болгон нерселерден дароо тыйылыш керек. Бул жерде бул алмайтты биля хаддин синнихи. Жашына каралбайт деди. Себеби кээ бир алымдар жашын чектешкен. 9 жаштан эрте келсе ал хайыз болуп эсептелбейт деп айтышкан. Жана ошондой эле 60тан ашкан болгонда келсе ал да хайыз болуп эсептелбейт деп айтышкан. Негизи туурасы бул нерседе чек жок. Туура көпчүлүк аялдарда хайыз 9 жашынан башталса, бирок ал нерсе андан эрте келет экендигине, келүүсү мүмкүн экендигине тыюу салбайт. Кээ бир аялдарда, кээ бир кыздарда 8 жашынан, 7 жашынан келип кала бериши ыктымал. Жана ошондой эле көпчүлүк аялдарда 60 жашында хайызы токтосо деле, андан ашып деле кээ бир аялдарда келүүсү мүмкүн. Ошон үчүн бул нерседе чек жок. Качан гана кан келген болсо, ал хайыз болуп эсептелет. Жана ошондой эле ал кан аз болсо деле, көп болсо деле. Жана ошол кан кайталанып келип атса деле хайыз болуп эсептелет.
Андан кийин эми ошону качан хайз эмес экенин билебиз. Биз башында айтып өттүк, аялдарда келген кан эки түрү болот деп. Хайз жана истихада. Истихада деген оорун же башка себептен келген кандар. Качан ошол истихада болот? Истихада деген бул жанакындай тыйылуучу нерселерден тыйбайт. Хайздан башка кандар тыйбайт. Ошол качан истихада экенин билебиз дегенде бул алым айтып жатат. Илля ин атбаqa dam ala al-mar'a aw sara la yanqata anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahada. Эгерде кан өтө көп келип, токтобой келе берсе, бир аз эле токтоп кайра улан тынбай келе берген болсо, ошондо ал истихада болот деди. Бул жерде бул алым көп чечмелеген жок, жалпы айтып койду. Эми башка алымдар чечмелешкен. Биз айттык, бардык кандардын баары хайз деп эсептелет, хайздын өкүмүн алат дедик. Качан хайз эмес болот? Аны эки нерсе менен билебиз. Биринчиси, хайздын эң азы бул 24 саат. 24 саат келген болсо ал хайз болуп эсептелет. 24 саат болуп 24 сааттан ашкан болсо. Эгерде 24 саатка жеткен эмес болсо, мисалы үчүн 10 саат же 15 саатта токтоп калган болсо, демек ал хайз эмес. Эми ошол аялга хайз кан келгенде, кан келер замат ал токтоду, намаздарын таштайт, жана тыйылуучу нерседен тыйылат. Бирок 10 сааттан кийин токтоп калды дейли. 10 сааттан кийин токтоп калса, демек бул хайз эмес экен дейт дагы, кайра жанакы таштаган намаздардын казасын окуйт. Ошол хайз деп эсептеп таштаган намаздардын казасын окуйт. Бул биринчиси, хайз эмес экендигин билүүнүн айырмалоочу нерсенин биринчиси. Ал эми экинчиси болсо, хайздын эң көп убактысы. Хайздын эң көп убактысы бул 15 күн. Эгерде бир аялга кан келип туруп 15 күнгө чейин токтобосо, 16-күнгө дагы өтүп кеткен болсо, демек ал кан хайз эмес, ал истихада. 15 күндөн ашканы ошол истихада болуп эсептелет. Эми хайздын эң азы 1 күн 1 түн 24 саат, эң көбү 15 күн экендигине далил бул табиин Ата ибн Аби Рабах деген табиинден фатва келген. Эми табииндин сөзү дагы шариатта качан далил болот? Эгерде Куран сүннөттөн далил жок болсо, ижмадан далил жок болгон болсо, жана ошондой эле сахабалардын фатваларынан далил жок болгон болсо, табииндерден фатва болгон болсо, ага каршылаштар жок болгон болсо, анда ал далил болуп эсептелет. Бул нерседе ошол табииндин сөзү далил бул маселеде. Эми ушул хайз истихада экенин билгенден кийин, хайз эмес экенин билгенден кийин кантип билебиз? 15 күндөн ашып кеткен болсо, анда ал аял не кылат деди. Бул алмайт жатат. Фақат амарахан наби саллаллаху алейхи ва саллям ман таджизи саадатаха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай буйруду. Бул сахih хадисте келген. Эгерде бир аялдын каны токтобой эле келе берсе, 15 күндөн да ашып келе аткан болсо, анда ал аял 15 күндөн ашкандан кийин ал кандын хайз эмес экенин билет дагы, ошол адатыны эсептейт. Адат боюнча ага канча хайз келчү, канча күн. Көпчүлүк алды 6 күн же 7 күн. Ошол 6 күнүнө, ошол келген кандын 6 күнүнө хайз деп эсептейт дагы, 6 күндөн ашкандын бардыгын ал истихада, оорунун же башка себептен келген кандар деп эсептейт дагы, ошол 6 күндөн ашкандын баарын намаздардын казаларын окуйт. Бул эгерде аялдын адаты бар болгон болсо. Ал эми эгерде адаты жок болгон болсо эмне кылат? Адаты жок болгон болсо, анда бул айтып жатат, фаилла мекуннаха адатун фаила тамизиха. Эгерде адаты жок болгон болсо, анда кандын түрүнө карайт дейт. 15 күндөн ашкандан кийин кандын түрүнө карайт. Ошол 7 күн келдиби, канча күн жанакы хайз кан келди. Оор хайздын өзүнүн канынын аялдар өздөрү билишет хайздын түзүнө. Анан таза кан келет. Оорун каны болсо таза кан болот. Ошону айырмалайт. Жанакындай кир кан келген кездердин баарыны хайз деп эсептейт дагы, андан ашкан күндөрдүн баарыны хайз эмес истихада деп эсептейт. Анан ошол күндөрдүн казасын окуйт. Андан кийин айтып жатат, эгерде канынын айырмасы жок болгон болсочу дейт. Канын бардыгы эле окшош болуп атса, 15 күндөн ашкандан кийин баары тең, башынан баштап акырына чейин эле баары кан окшош болуп аткан болсо, анда эмне кылат десе, бул алмайт жатат. Fa in lam yakun laha tamizun fa ila adati an-nisa'il ghaliba 6 ayyam aw 7 ayyam Allahu a'lam. Эгерде адаты жок болбосо, же болбосо канын айырмасы жок болсо, анда 7 күн көпчүлүк аялдардын адатына кайтат дейт. Көпчүлүк аялдардын адаты канча дегенде 6 күн же 7 күн деди. Башка алымдар айтышат, негизи
Эгерде адаты жок болгон болсо же кан айырмасы жок болсо, анда өзүнүн эң жакын аялдарынын адатын карайт. Апасынын же эжесинин адаттарын сурайт. Алардын адаты канча? 6 күн, 7 күн болгон болсо, ошол 6-7 күндү эсептейт дагы. Андан ашкандын баардыгын истихада кан деп эсептейт. Эми кыскача айта турган болсок, ушул нерселерди жыйынтыктап айта турган болсок, биринчи, аял киши кандай гана кан көрбөсүн, ал хайыз деп эсептелет. Шариаттагы өкүмү ошондой. Ал оорунун себебинен келсин, башка себептен келсин, кандай гана кан көргөн болсо, ал хайыз деп эсептелет. Намазды ташташ керек жана тыйылуучу нерселерден тыйылыш керек. Качан хайыз эмес экенин билет? Эки абалда билет. Биринчиси 24 саатка жетпей токтоп калса, ал хайыз эмес деп билет. Экинчиси болсо 15 күндөн ашып кеткен болсо, анда ал дагы хайыз эмес деп билет. 15 күнгө чейин күтөт дагы, 15 күндөн ашкан болсо, анда жанакы 3 нерсеге кайтат. Биринчи, адатына кайтат. Адаты бар болгон болсо, ошол адатынын күндөрүнү хайыз деп эсептейт дагы, андан ашкандын баардыгын истихада кан деп эсептейт. Эгерде адаты жок болгон болсо, кандын түрүнө кайтат. Эгерде канда айырмасы жок болгон болсо, анда өзүнүн эң жакын аялдарынын, тууган апасынын, эжесинин, туугандарынын адатына кайтат. Эгерде алардын адаты жок болсо, анда көпчүлүк аялдардын адатына 6 күн же 7 күндү хайыз деп эсептейт да, ошол келген кандардын. Андан ашкандын баарыны истихада деп эсептейт. Андан ашкандын баарыны казасын окуйт. Андан кийинки маселе, эки хайыздын ортосундагы убакыттын дагы чеги жок шариатта. Кээ бир алымдар чек коюшкан, бирок негизи туурасы чеги жок. Мисалы үчүн, бир аялдын хайызы келип, сөзсүз түрдө экинчи хайызы 1 айдан кийин келиши шарт эмес, же 15 күндөн кийин келиши шарт эмес. Хайызы келип бүтөрү менен дагы эле 2-3 күн токтоп, кайра дагы хайыз келе бериши ыктымал. Биз ушул хайыз маселелерине жакшы түшүнүш үчүн шариаттагы хайыз бөлүмүндөгү 3 эрежени жакшы билүү керек. Эгерде ушул 3 эрежени биле турган болсок, анда хайыз маселелерини түшүнүү жеңил болот. Анткени аялдардын кандары ар кандай. Кээде адаты 7 күн болсо деле андан ашып кетүүсү мүмкүн, андан аз келүүсү мүмкүн. Ошол себептен бул баш айлантыруу болот. Кээде түшүнбөстүк көп болот. Аялдардын адаттары жылып кеткен себептен. Ошон үчүн ушул 3 эрежени түшүнүп ала турган болсок, төмөнкү, анда жеңил болот. Ал эрежелердин биринчиси, шариатта аялдарга келген кандын баары хайыз болуп эсептелинет. Ал кандын өңүнө каралбайт, түрүнө каралбайт. Кандай гана кан болсун, аялдарга кан келер замат ал хайыз деп хайыздын өкүмүн алат. Бул биринчи эреже. Экинчи эреже болсо, хайыздын эң аз убактысы бул 1 сутка, 24 саат. Эгерде 24 сааттан ашкан болсо, ал хайыз болуп эсептелинет. Эгерде 24 саатка жеткен эмес болсо, ал хайыз болуп эсептелинбейт. Үчүнчү эреже, хайыздын эң көбү бул 15 күн. Эгерде 15 күн келген болсо, анда ал ошо 15 күндүн ичиндеги бардыгы хайыз болуп эсептелинет. 15 күн келип туруп токтогон болсо. Ал эми 15 күндөн ашып кеткен болсо, анда ал хайыз болуп эсептелинбейт. Ошол аялдын адаты боюнча 7 күн келеби, ошол 7 күнү хайыз болот да, андан ашканы хайыз болуп эсептелинбейт, истихада болуп саналат. Эгерде адаты жок болсо, анда кандын өңүнө кайтат. 7 күн хайыз каны келдиби, андан кийин таза кан келген болсо, ошол канча күн хайыз кан келген болсо, ошону карайт дагы, андан ары истихада деп эсептейт. Эгерде адаты жок болгон болсо, тамизи жок болгон болсо, кандын айырмасы билинбеген болсо, анда эскерип өткөндөй ошол эң жакын аялдардын адатына кайтат. Ушул 3 эрежени биле турган болсок, бул хайыз бабы жеңил болот. Биринчиси, кандын баары хайыз, экинчиси болсо кандын эң азы бул 24 саат, хайыздын эң азы 24 саат. Үчүнчүсү, хайыздын эң көбү бул 15 күн. 15 күнгө жетип токтосо, ал хайыз болот, 15 күндөн ашып кетсе, анда хайыз эмес болот. Андан кийин бул ал нифас жөнүндө айткан жок, анткени нифас менен хайыздын өкүмү баары эле окшош. Бир гана убактысында айырмасы бар. Убактысы нифас деген төрөттөн кийинки кан дедик. Нифастын эң көбү бул 40 күн. 40 күнгө чейин келген кандын баары нифас болуп эсептелинет. Буга Абдулла ибн Аббастан фатуа келген. 40 күндөн ашып кеткен болсо, анда ал жуунуп, намазын окуп уланта берет. Жана ошондой эле азында чеги жок. Ал бир жума келип туруп токтоп калышы мүмкүн.
же болбосо 10 күн келип токтоп калышы мүмкүн. Эгерде токтоп калган болсо, нифас каны токтоп калган болсо, ал 40 күнгө чейин деле токтоп калса, жуунуп намазын окуй берет. Качан дагы ошо 40 күндүн ичинде токтоп дагы кайра келе турган болсо, кайра нифас деп эсептей берет, намазды токтотот. 40 күндөн ашкандан кийин келсе, ал нифас болуп эсептелинбейт. Ушул хайз менен нифастын кыскача өкүмдөрү. Эми ушул жерге чейин бул алым Китабут Тахара, Дарат китебине, тазалык китебине бүтүрдү. Мындан кийин эми намазга киришет. Бул тазалык китеби, бул баары ушул тазалыктын, бул китептин башынан баштап ушул жерге чейин баардыгы намаздын биринчи шарты тазалыкка байланыштуу. Бул дагы кыскача жазылган. Бул деген шарият илими ушунчалык кенең, терең экендигине далил болот. Шарият илими адамдардын муктаж болгон нерсесин, эч бир нерсесин таштаган эмес. Бардык нерсени баяндаган, бардык өкүмдөрдү баяндаган. Ушул фикх сабагыбыздын ушул жерге чейин баары тең намаздын биринчи эле шарты болгон тазалыкка байланыштуу маселелер. Бул дагы кыскартылган маселелер. Эгерде алымдардын чоң талаштары менен, далилдери менен бардык маселелерди эскерип туруп окуй турган болсоң, бул жакта өтө көптөгөн маселелер бар. Бул деген шарият илимин окуп үйрөнүү оор деген эмес. Шарият илимини Аллах Таала кимге ийгилик берген болсо, жүрөгүнө жакшы көрө салган болсо, ал жеңил үйрөнсө, Аллах Таала жеңил кылган. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва лaqad yassarna al-Qur'ana liz-zikri fa hal min muddakir." Биз Куранды зикирге, эскерүүгө, окууга, үйрөнүүгө жеңил кылдык. Ошону үйрөнүүчүлөр, эскерүүчүлөр барбы деп. Кимде ким аракет кылса, ал жеңил эле. Бирок мындан максат шарият илими ушунчалык кеңири жана ошондой эле адамдардын бардык муктаж болгон нерсесинин өкүмдөрүн баяндаган экендигине далил болот. Иншаллах, Аллах насип кылган болсо, кийинки сабакта намазга киришебиз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.